Бүгін біздің футбол майрам болгондо дагы аялдардын футбол майрамына кош келдиңиздер деп айтып кетейин. Лейлектин Көкташ айылында 4-чү ирет элеттик аялдардын футбол турнири өттү. Ага Лейлек районунун акими баштаган топ жана Аялдар футбол ассоциациясынын вице-президенти Айдана Отурбаева катышты. Кыргызстанда спорттун баардык түрлөрүнөн кыз келиндердин доминант болуп атканы көрүнүп атат. Ошол эле күрөштө илгертенин бул спорттордун баардыгы эркектерге таандык спорттор катары кабыл алынып жүрчү. Мына ушул футболдон дагы акыркы күндөрү эл аралык турнирлерде биздин кыз келиндер жакшы оюндарды көргөзүп атат. Анан эми биздин Лейлек жергесинде Көкташ айылында кыз келиндердин арасындагы турнир болуп атканы бизди абдан кубандырат. Бул негизи праздникке эле окшойт. Бир жылда бир ойносок деле, бирок эмоций очень много. Мне на 2 года хватило дегендей. Азыр с большим удовольствием келдим, утром прилетела. Рахмат силерге за ваше стремление, что вдохновляете. Этим жыл мурун видео тартып кеттим эле. Ушул видео 1,5 миллион просмотров набрал ТикТоктон, Инстаграмдан, канча сообщения келди, канча комментарий, сколько женщин и мужчин в том числе вдохновились вами, маленькие девочки в том числе. Көкташ айылы Лейлек районунун эң четки айылдарынын бири. Түйшүгү көп аялдар үчүн активист Газия Бабаярова футбол турнирин уюштуруп келет. Бул жылкы мелдешке 18 жаштан 65 жашка чейинки айылдын 80ден ашык кыз келине катышты. Башында мен үчүн келип атсыздар эле, акырында уже өзүңүздөр үчүн буйруса мына ден соолугубуз чыңдалып атат деп атасыздар, сүйүнүп чуркап атасыздар, бир дагы даярданып атасыздар келип. Мен абдан ыраазымын. Сиздердин баарыңыздарга ийгилик каалайм. Анан бул жака атайын келген аким губернатор сиздерге да чоң ийгиликтерди каалап атат. Айдана келди атайын. Биз бүгүн сиздердин оюнуңуздарды көрүп, биз да ырахат алайлы. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Көкташтын кыз келиндери үчүн футбол жаңылануу жана биримдиктин символуна айланды. Бул мелдеш аркылуу алар коомчулуктун колдоосун сезип, бири-бирине дем беришти. Бул биздин айылда келиндер арасында футбол 2019-жылдан бери болуп атат. Жыл сайын ушинтип колдоп келебиз. Быйыл мен өзүмдүн келиним футбол командага кошулду. Битоо командасы. Мен дайым ушул келиндеримди колдоп келем. Футбол турнири ден соолукка пайдалуу. Биздин айылдын келиндери эң активдүү катышат. Мен алдың эле кызыкчумун. Дайым келип болельщик болобуз өзүмдүн айылдын командасыга. Өзүм спортко жакыныраакмын. Кыздарым менен үчөөбүз 3 командабыз. Ошо кыздарым мени башка беттешкенде дагы мен өзүбүздүн командага барет этип турдум. Оюн жакшы болуп атат, кызыктуу өтүп атат. Буюрса ийгиликтер ала алды да. Оюндун калысы бул мелдеште катышуучулардын эркиндиги менен энергиясы жогорку деңгээлде болгонун белгиледи. Оюн жакшы болуп атат. Ушул биздин Кыргызстан эң четки району Лейлек району болгон Көкташ айылы границага жакын айыл. Биздин Газбы эжебизге рахмат. Ушунча демилгени көтөрүп, аялдар, кыз келиндер, эжелер жана ошондой эле чоң 65 жаштагы чоң элелерибиз футбол ойноп жатышат. Оюн жакшы болуп атат. Главный кырсыксыз, травмасыз аз финалдык бөлүккө жетип калдык. Финалдык беттешке Алга командасы менен Достук командасы чыкты. Чындыгында 2 команда тең даярданган, күчтүү команда. Турнирдин жыйынтыгында Алга командасы 1-чи орунду ээлеп, 2-чи орунга Достук, ал эми 3-чү орунга Ынтымак командасы чыкты. Турнирдин жалпы байге фонду 61 000 сомду түзүп, ал үчүн жергиликтүү бийлик 20 000 сом, облустук өкүлчүлүк 30 000 сом акча каражатын бөлгөн. Бул ирет мелдешке катышкан бардык командаларга акчалай сыйлыктар тапшырылды.
Нурпейил Ашур кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар.